Kur'an'dan cumasında 2 жолу сабагым бар. Ылдыйдан жогору көздөй жаттап жатабыз. Үзүрлүү болгон убакта биздин мазхабта Кур'ан кармалбайт, окулбайт деген фатва бар экен. Устазыбыз берилген эле тапшырманы дарат менен китеп кармабай жаттайсыңар деген. Мени кыжалат кылган нерсе ушул. Ооба биздин Ханафи мазхабта үзүрлүү болгон аялдар, кыздар Кур'ан окубайт жана Кур'анды кармабайт. Жана эркектер жанагы жунуп болуп, жуунуу милдет болуп калган мезгилде Кур'анды окубайт жана кармабайт. Даратсыз мезгилде окуса уруксат. Эми ошо Кур'ан жаттаган, Кур'ан жаттаткан жерлердеги кишине өзүнүн мазхабына көңүл буруп коюшу керек. Эми мындай бир жалпылай айта турган болсок, бир 6 күн, 7 күн, 8 күн, 10 күнгө чейинки гана үзүрлүү убакыт болот. Эгерде айыз болсо, эгерде нефас болуп төрөт канынан кийин болсо 40 күн. Ушул мезгил убактылуу гана күн. Демек ушул күндө деле ой окушубуз керек дебестен, ошол күнү башка нерсе менен алек керек окуучуларды. Мен ушуну дайым айтып келем да. Андай болсо Куранды унутуп калат экен. Эми 7 күн деле Куранды кантип унутуп кетсин. Башка нерсени кайтарап турсун. Зикирлерди жаттасын, дуаларды жаттасын. Канча деген дуалар бар. Намаздан кийин айтыла турган дуалар, ооруганда, уктаганда, турганда, сапарда көп дуаларыбыз бар да. Ошол дуаларды жаттап турсун. Дуа, мына Дуа Табарани деген имам Табаранидин 3 томдук китеби бар мына. Хадис. Мен устазым Мухаммад Саид Бухари жарыкка чыгарган. Мен ижазам бар. Баштан аяк окуганбыз. Толо дуа. İmam Tabarani kitabı duadı. Жаттап бүтүп чыган экен ошону. 3 томду. Бардыгы дуалар, айтылына турган дуалар. Ошого үзүрлүү мезгилде дуаларды жаттасын, дуаларды жаттаганга уруксат берилет. Ал эми Куранды окуш керек. Эми имам Кархийден да, ушундай имам Тахавиден да мындай немелер бар. Бир аяттан бөлүп окуса, Ханафи мазхабта окулунбайт деп айтылат. Ага муштахид фил мазхаб, мазхабтагы муштахидтерлер Тахавидин же имам Кархийдин сөзүнө фатва берилбесе, машхур мутундарда, белгилүү фикх закондорунда, Кудури башка китептеринде окулунбайт деп айтылат.